4 мезгил тең терибизге ар кандай көйгөлөрдү жаратат. Кышында беттеги кан тамырлар, тери суукка урунса, жазында күнгө күйүп, тактар пайда болот. Учурда көз мезгили болгонуна карабай, аба ырайы өз бийлигин жүргүзүп, кышындагыдай суук болуп турат. Бул учурда айымдар бет терисин сууктан туура сактоонун жана ага туура кам көрүүнүн эрежелерин билүүсү зарыл. Күз-кыш айлары терини чыныгы сыноодон өткөрүүчү мезгил. Ушундай суук аба ырайынан теринин жаштыгын жана саламаттыгын сактоо үчүн туура кам көрүү менен бирге бир канча үй шартындагы маскаларды врач-косметолог Жылдыз Киргизбаева сунуштайт. Азыр күз мезгили болгондуктан аябай суук мезгил. Албетте кожабызга кам көрүшүбүз керек, жүзүбүзгө уходдорду унутпашыбыз керек. Андан сырткары үй шартында дагы маскаларды сөзсүз түрдө коюп жүрүшүбүз керек. Кожанын типине карап бөлүшүбүз керек. Сухой кожа болот, майлуу кожа болот, анан аралаш кожа. Бүгүнкү коюлуучу маска 3 маска көрсөтүп берем үй шартында. Биринчи куркума менен сметана же айыл жергесиндегилер каймак, айранды иштетсе болот. Экинчи маскабыз алоэ, кадимки эле өсүмдүктүн ичиндеги жидкость менен көрсөтө турган маска. Ал эми үчүнчү маскабыз бул зыгыр уругунан жасалган, семинальна деп көп тааныйт да. Азыр ар бир териге өзүнчө ар бир масканы көрсөтүп берем. Бүгүнкү биздин кардарыбыздын териси аябай кургак тери. Азыр шамал, суук мезгилге кургап кеткен. Өтө ушул кургак терини кандай нымдаштыруучу масканы көргөзүп берем. Бизге биринчи буга куркума керек болот, 1 чайный ложка. Андан кийин сметана же айран, каймак алсаңыздар болот. Масканы жаап бүттүк. Жумасына 1 же 2 жолу жасасаңыздар болот. Бети кургак айымдарга, сепкил тактары барларга аябай жакшы жардам берет. Нымдаштырып, агартып коет. Азыр 20 мүнөт жатабыз. Андан кийин жылуу суу менен жууп, аркасына нымдаштыруучу крем менен сүйкөп койсо болот. Азыр экинчи масканы көрсөтүп берейин. Бул кадимки эле алоэ өсүмдүгүнөн, алоэ гүлүнөн жасалуучу маска. Аябай жакшы агартуучу, нымдаштыруучу жана тырыштарды жазуучу маска болуп эсептелинет. Экинчи маска алоэни ичиндеги гелин коебуз. Бул абдан пайдалуу, көбүнчөсү майлуу беттерге жакшы. Безетки чыккан, бизде акне, постакне деп коебуз медицинада. Ушул ооруларга аябай жакшы, воспаленияларды лечитеткени, жакшы антибиотик болуп эсептелинет. Андан сырткары бетти жакшы нымдаштырат дагы, майда бырыштарды жазат. Үчүнчү маскабыз зыгыр уругунан эле кадимки жана суу менен даярдалат. Бул маска 4-5 саат туруш керек, себеби суу менен зыгыр уругун 2 ложка зыгыр уругуна жарым стакан суу куйсаңыздар болот. Ушул эле 4-5 саат тургандан кийин өзүнү беркинде желе сыяктуу болуп калат, коюу болуп. Анан өзүнүн ушу ширесин коебуз бетке. Пайдасы бул жашартуучу болуп эсептелинет бул маска. Лифтинг эффект берет, бырыштарды жазып тартат. Кадимки эле жылуу суу менен жууп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө нымдаштыруучу кремди коюшубуз керек. Кремди коюп бүткөндөн кийин анча катуу эмес, легкий движениялар менен массаж кылып койсоңуздар болот.
Урматтуу айымдар, бүгүнкү көрсөтүп берген маскаларды үй шартында сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Дайым сулуу болуп жүрүңүздөр, ден соолукта болуңуздар.